Өзүн көрсөтүүнү каалабаган аял дүкөн тууралуу кабардар болуп, зарыл делген нерселерди издеп келди. Себеби бул жерде мүмкүнчүлүгү жоктор үчүн буюмдарды акысыз алууга шарт түзүлгөн. Мындан улам көптөн бери жетине албай жүргөн жаш балдардын кийимин салчу баштыктуу болуп кайтты. Менин балдарым, кичинекей балам бар. Ошого бул сумканы алдым. Жакшы жаңы нерселер бар экен. Хадия дүкөнүнөн жардам алган жалгыз бул аял эмес. 3 күндөн бери жакыр үй бүлөлөр, ошондой эле төрөт үйлөрү кийим кече менен камсыздалды. Белгилей кетсек, дүкөндү аймактык кеңештин активдүү тургундары өздөрүнүн эсебинен ачышып, мүмкүнчүлүгү барлар буюм тайымдар менен толтурушууда. Бул дүкөндө кийим кечелерден сырткары сиздер көрүп тургандай азык түлүктөрдүн дагы түрлөрү коюла баштады. Бул кадам өз кезегинде тамак ашка муктаж жарандар үчүн мыкты жардам берет деп күтүлүүдө. Каалаган жаран келип бул жерден зарыл болгон тамак аштын түрүн алып кетсе болот. Алдыда демилгечилер комиссия түзүшүп, шаар ичиндеги үй бүлөлөрдүн кайсынысы эмнеге муктаждыгын аныктап чыгышат. Кийин ошого жараша кийим кече же тамак аш жагынан жардам берилет. Ошондой эле миграцияда жүргөндүн балдарынан кабар алып туруу пландалууда. Келгендерде тизмеси бар. Тизме боюнча квартальный комитеттер бизге тизме берет. Мектеп соц педагогтери дагы тизме берет. Ошолорду салыштырып, анан барып комиссия көрөт. Эми дүкөн үй тиричилик техникалары менен толукталат. Бул аракеттер мүмкүнчүлүгүң болсо ил, муктаж болсоң ал деген ураандын астында жүрүүдө. Кошумчалай кетсек, буга чейин Ош шаарында кайрымдуулук текчеси уюштурулуп, анда калоочу жарандар кийимдерин текчелерге илип кетишкен. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.